Мына сага, бул эч кандай фантастикалык кино эмес. Бул биздин президентибиз Садыр Жапаровдун кортежи. Мынакей, жарашканын карагылачы деп гана отура бербестен, бул видеого лайктан басып, аягына чейин көрүңүздөр. Анткени Садыр Жапаров жөн гана саякаттап жүргөн жок. Ал аз убакыттын ичинде көптөгөн мамлекеттерге барып чоң иштерди бүтүрө баштады. Ооба, буга чейинкилер мамлекетибизди сазга батырып кеткенине карабастан, Садыр Жапаров ишти кылууда. Бул нерсени түшүнбөй Садыр Жапаровго каршы чыккандарга Камчыбек Ташиев мына бул жерде өтө катуу жооп берди. Көптөгөн адамдар, ар түрдүү мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттик ишмерлер, депутаттар, дагы мындай бүгүнкү бийликке каршы чыккан оппоненттер ар түрдүү сөздөрдү айтып атышат. Ушул сөздөрдү мындай бир айтканда мамлекеттин кызыкчылыгын карап, элдин тынчтыгын карап айтыш керек. Жөнүнө оюна келген сөздү оттой бербеш керек. Камарата бирди Садыр Жапаров Өзбекстанга берип коюптур, өткүзүп берип коюптур. Ал совместный предприятие курулган туура эмес, себеби өзбектер сууну алып коет деген ар түрдүү мындай бир ыплас болбогон сөздөрдү айтып атат да, мен ачык айтып коеюн. Ким ушул сөздү айтып атса, ушул ал адам ушуну көрүп атса, сезип атса керек. Так? Камбарада бирди биз мына Садыр Нуркожоевич Москвага барганда биздин орус партнерлорубузга предлагать эттик. Камбарада бирди чогуу курайлы, келгиле дедик. Десек орустар эмне деди? Орус туугандар айтты, Камарата бирди силер менен чогуу курган менен силерде электр энергиянын баасы арзан экен, биз калган акчаны актабайт экенбиз. Биз силер менен чогуу курганга азыр макул эмеспиз, азыр биз туруп турайлы деди. Так? Андан кийин Садыр Нуркожоевич мына эмеге барганда, Казакстанга барганда Казакстандын президенти Токоевго айтты. Давайте Камаратада бирди чогуу курайлы. Мына биз жерди берейли, сууну берейли, чогуу отуруп алып курайлы, кызматташайлы. Десе казактар дагы айтты. Жок, биз азыр бизге электр энергия керек эмес, электр энергия өзүбүздө в избытке көп куруп ал жерден биз акчаны ылайш эткенге азырынча биз шашпайбыз. Кийинчерээк деди. Анан эми кийин Өзбекстанга барды. Садыр Нуркожоевич Өзбекстанга барганда дагы айтты. Урматтуу өзбек туугандар, келгиле Камаратаны чогуу курайлы, чогуу пайдаланайлы, ушул жерден эки өлкөгө тең пайдасы тийсин деди. Анан алар эмне деди? Алар макул деди. Макул деди, чогуу курайлы, чогуу келишимге барайлы деп алар макул болуп ошого аракет кылып атышат. Так, мунун эмнеси жаман? Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде башка мамлекеттер туруп тургула десе, биз алардын жүзүн карап, алардын көзүн карап, жалдырап, качан ошолор макул дегенче күтүп отура беришибиз керекпи? Дагы 5 жыл күтөбүз, 10 жыл күтөбүз, 20 жыл, 30 жыл күтөбүз. Канча күтүшүбүз керек? Так, ошондуктан биз азыр чечим кабыл алып атабыз. Кудай буйрса, өзбек мамлекети менен чогуу Камарата бирди курабыз. Курганда кандай курулат? Курганда айтып атышпайбы? Эми өмүр бою өзбектер ушул сууну алып калат экен, башкарып калат экен. Андай болбойт. Андай болбойт. Ошо мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич эч качан андай жерге, андай маселеге барбайт. Ал эмне деп атат? Ал айтып атат. Биз эгерде өзбек туугандар менен кошуп курсак, подкастингди курабыз деп атат. Өзбек туугандар ошол жерге кеткен миллиард кетеби, ну примерно 2 миллиард деп атат. 2 миллиард доллар кетсе, ошол жерде Камаратаны курса, биз жерди берсек, сууну берсек, бардык соответствующий документтерди раста бере турган болсок, андан кийин ал жерге процентный соотношение определить этебиз. Ну, скажем, 50 на 50 пока, так? А потом вот это вложенные 2 миллиарда, пока они не заработают, они будут там находиться. Это 10 лет, 20 лет, 25 лет, это көрөбүз, бардыгынчы ситуация көрсөтөт. Так? Андан кийин алар ошол өзүнүн акчасын алып кеткенден кийин ал кез бизде калат кайра мамлекетте калат. Биздин кийинки муундарыбыз, кийинки мына келе жаткан өсүп келе жаткан муундарыбыз пайдаланат. Анан биз күтүп отура берсек, бизге чейин мына күтүп отуруп эмне кылышты? Эч нерсеси жок калдык. Азыр электр энергия жетпей атат бизге. Кыйналып атабыз. Ошон үчүн биз ал Камарата биргесин курушубуз керек, чогуу курушубуз керек, жана жакшы шарттарды аныктап беришибиз керек. Ал эми бул жылтыраган автоунааларга таң калып гана отурбастан сиздер бул унааларды утуп алсаңыздар дагы болот. Ооба, сиз туура эле уктуңуз. Бул автоунаалар ойнотулууда, ошондуктан билет алууга шашылыңыздар. 1 эмес 3 автоунаа жана 1 миллион утуп алуу үчүн мына бул WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Дагы бир жолу айта кетейин, 16-оюнда бизде 900 эле билет калды.
билет алам десеңиздер шашылыңыздар, жетишип калыңыздар. Баардыгыңыздарга ийгилик. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Коррупция менен күрөш жүрбөй жатат десек, анда эле жалган сүйлөгөн болуп калабыз. Кудайга шүгүр, мурдагыга салыштырмалуу бир аз болсо да акыйкат орноп, элдин үнү бийликке жетип өлкөдө жакшы жакка бурулуш байкалып деле калды. Бирок чыныгы коррупция менен күрөш мындай болбойт. Азыркы коррупция менен күрөш ат өлбөсүн, араба сынбасын деген менен барабар болуп жатат. Так айтканда, коррупционерлердин көңүлү калбасын. Ошол эле убакта элде коррупция менен күрөш жүрүп жатат дешип, кулактарын делдейтип ишенгенсип дегендей эле кеп. Туура түшүнүшүбүз керек. Бийлик кызматтарында олтургандардын коррупционер эмес адамдын өзүн табыш кыйын. 30 жыл ичинде өзүбүз эле эмес, эшикте байланып турган итибиз да бекерге үрбөй турган болуп калбадыбы? Ал эми азыркы коррупция менен күрөш жүргүзөбүз деп ооз көптүргөндөр дал эле ошол коррупционерлер менен саясатта үзөңгүлөш болушуп бирге жүрүшкөн, мамиле кылышкан, бирге чай ичишкен. Жүздү көрсө көз таят болуп, кантип эле кечээки соратниктерин коррупция боюнча катуу жазага тартканга дити барат. Мына ошон үчүн тергөө менен кызматташты деген ушул убакка чейин эч бир башка өлкөдө болбогон. Уккан адамдын күлгүсүн келтирген мыйзамды ойлоп табышты. Бул шумдук мыйзамды ким кайсыл кейс китебинен таап чыкканын билбейм, бирок коррупция менен мындай күрөш наристени упчу менен алдагандай эле сөз. Илгери эл душманы деп бир адамды репрессия кылса, зыянын ошол адам эле эмес, тууган уругу, үй бүлөсүнө чейин тарткан. Репрессия жөнүндө айтпай эле коеюн, Союздун мезгилинде паракордун үй мүлкүн бар тапкан мамлекетке тартып алып, өзүнө эшекке минген байкуш акыбалга жеткирип коюшкан. Коррупционердин өзүнө гана эмес, жакындарын да кызматка жолотпой, атүгүл балдарын стройбаттан башка войскага албай да коюшкан. Колхоздун коюн баккан чабан бир койду жоготсо, мамлекет чабандын 15 кой төлөтүп алган. Азыркы миллиарддарды жеген коррупционерлердин 100 миллион сом төлөтүп элди да алдашып, ошол эле убакта коррупционердин да көңүлүн сындырбай аяп жатышат. Ушундай болот экен. Анда коррупционерлердин кыймылсыз мүлктөрүн, байлыктарын, хан сарайларын тизмелеп элге көрсөтүштүн эмне кереги бар? Чор тамандарын кыжырын келтирбей, ошол нерселерди айтпай жашырып эле коюшпайбы? Айттыңарбы, тизмелеп сынадыңарбы? Анда баардык байлыгын конфискация кылып мамлекетке өткөргүлө. Коррупция кармалдыбы? Анын апасына, аялына, балдарына катталган бүткүл мүлкүн тартып мамлекетке өткөрүп, өздөрүн болсо биздей чор тамандарга теңеп коюп, андан соң оозун артын керегини ачып, коррупция менен күрөштү жыргатып салдык дегиле. Анте албасаңар унчукпай эле койгонуңар жакшы болот. Атамбаев кыргыз элин мал эч нерсе түшүнбөйт, уурулугумду көрбөйт деп эсептеп, аягында эмне болгонун билесиңер. Эл баарын көрүп, билип турат. Алдайбыз дебегиле, бай болгурлар. Пока силерге ишенип жатканыбызда, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Бакай Кашкарбаевди демейдегидей эле азамат дегенден башка сөз жок. Бабанов тууралуу жаза берип чарчадык. Биз бул бийликти так айтканда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди тандаганда, колдогондо, шайлаганда мурдагы бийликтердин учурундагы беспредел кайталанбайт. Акыйкат заман орнойт. Коррупция менен аябагандай жакшы күрөш жүрөт. Карапайым чор тамандардын үнүн бийлик угат деп чоң үмүт кылганбыз. Бирок коррупция менен күрөш тандалмай жүрүп жатканы көзү сокур адамга деле бакыйып көрүнүп жатпайбы? Эл ичинде соц тармактарда шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө Бабановдун акча алып коюшкан. Ошон үчүн ага сүйлөй албайт, жоопко тарта алышпайт деген имиш сөздөр жайнап кеткенин бийликтегилер окубай жатканы таң калтырат. Коррупцияга аралаша турган болсо, бир тууганымды да аябаймын деген сөздөрдү али унута элекпиз. Бабанов хандын кызы болсо да эл катары жоопко тартылсын. Бабанов Райымбек Матраимовго салыштырмалуу 10 эсе бай, мамлекетке төксүн 2-3 миллиард сомду, анан жүрө берсин үйрөнгөн куйтуулугун жасап. Мүмкүн Бабанов Жапаров менен Ташиевке дос болушу мүмкүн, а бизге так айтканда карапайым элге дос эмес. Бакай туура айтат. Бабанов өзүнүн банкы менен эле канча адамдарды үй жайсыз койгон. Анын чоң пайыздагы кредитин төлөй албай жүздөгөн үй бүлө ажырашып да кетишкен. 100 миллион менен элди алдабагыла, Атамбаевди, Кулматовду кустуругула, Албек Сапарларды таап келип жазага тарткыла. Эң учуна чыккан коррупционерлер бир тыйын төлөбөй тараңдап жатса, элди майдан нерселер менен алдаганды токтоткула, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында жазды. Эл чындыкты билсин. Бул сүрөттүн тарыхы Жапаров Садырдын атасы Нуркожо ажынын жерге берген күнүндө тартылды эле. Жылдыз Жолдошов эже Раматыл апам жана Чолпон Жакыпова эжекелеринин катарына кайгырып олтурса да эстелик үчүн тартып койгонмун. Жапаровдун башынан сылап канча жылдар бою колдоп келген Жолдошова эжекебизге уятсыздык менен кылган мамилесинен кийин сыйлоо, урматтоодо деген сезимдер жок экенин билсеңиздер болот. Жапаровдун Раматылык баласы Дастанга канын берген Тилекматты кандай кордоп жатат, аягы жакшылык менен бүтпөйт. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Биз бир команда, бир партия болбосок да, кээ бир учурларда пикирлерибиз келишпесе дагы тагдырыбыз бир экенин, мамлекетибиз бир. Кезинде мен чыркырап чындыкты айтсам тепкилегендер жок дегенде Жолдошовага тийишпегиле, деп Орозайым Нарматов өзүнүн Facebook баракчасына бөлүштү. Эл чындыкты билсин.
Камчыбек Ташиев Баткендеги газ сактоо жайын иштетүү үчүн кыргыз-өзбек ишканасы түзүлөт. Баткендеги кыргыз-өзбек чек арасына жакын жайгашкан Бүргөндү аймагында газ сактоочу жер Кыргызстан тарапта калды. Бирок аны биргелешип иштөө үчүн кыргыз-өзбек ишканасы түзүлүп жатат. Бул тууралуу маалымат жыйынын учурунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Бүргөндүдө газ сактоочу жайы бар. Аны Советтер Союзу маалынан бери өзбектер колдонуп келет. Бухара тарап жайкысын ага газ толтурушуп, кышкысын Бухара шаары менен айрым кыргыз айылдарына газ берип келген. Азыр ошол жер биздин аймакка өттү, бирок аны иштетүүгө Кыргызстандын шарты жок. Менин билишимче кыргыз-өзбек ишканасы түзүлүп жатат, деди Ташиев. Ал кошумчалагандай, Бүргөндү айыл өкмөтү газ сакталган жерди ишканага ижарага бермекчи. Эл чындыкты билсин. Граница келет дагы, келип эле Унгар тогомунда чыгат дагы 35 гектарга чыгат, кайра түшүп кетет да. Эми ошо граница түз өтүп кете турган болду, Унгар того чыкпай турган болду. Унгардо бизде калды 35 гектар. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Мына карагылачы, биздин президентти көргөндө Путин эмне кылаарын билбей, батын албай, галстугун кайра түздөнүп, ал эле эмес мына бул нерсени дагы байкагылачы. Путиндин буттарын карасаңар, анын буттары эмнегидир тынчсызданып, эмнегидир кыймылдатып аткандары эмнелерди билдириши мүмкүн. Ал эми бул нерсе бир гана мага гана байкалуудабы, же силер дагы байкап турасыңарбы? Ал эми бул жерде эмнегидир дем жетпей кеткендей сезилип атабы, же мага ушундай туюлдубу? Мынакей, кызыктын баары мына тагы эми башталат. Ошондуктан мына бул видеого лайктан басып аягына чейин көрүңүздөр. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Баары мына так ушул жерден башталды. Бул көрүнүш эмнегидир көпчүлүктүн көзүн сүйүлттү. Мынакей карагалачы, мынакей биз сыймыктанган президент. Президент деген мына ушундай болот. Турган турпатын карагалачы, жарашканын карагалачы деген ой пикирлерди дагы байкап аттык. Ооба, чындыгында эле бул президентибиз менен сыймыктанып, ичибиздеги кубанычыбызды жашыра албайбыз дегендер дагы көп болду. Ал эми мына бул жерди салыштыра турган болсок, андан бул жерден өтө чоң бир тактиканы дагы байкоого болот. Президенттердин алгачкы визити, самолеттон түшкөндөгү алгачкы жолу көрүнүү тактикасы. Кыргызстандын президенти алгачкы жолу Москвага келе жатат. Ал эми Москвадан тосуп алуучулар Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп көрүүгө зар. Адамдын кандай экенин, канчалык деңгээлде акылдуу кыйын экендиги, анын алгачкы көрүшүүдөгү, алгачкы жолугушуудагы өзүн алып жүрүүсүнөн гана билинет. Ал эми бул жерден өзүбүз байкагандай, президент Сооронбай Жээнбеков өзүн өзү көргөзүү ыкмаларын жана президенттик тактикаларды, президенттик трюктарды колдонгон жок. Бул балким президент Сооронбай Жээнбеков эч нерсени оюна албагандыр. Бул дегендик президент жаман дегендик эмес. А балким билбей деле калгандыр, мүмкүн эсинен чыгып калгандыр. Бирок бул жерде президент деген эмне кылышы керек эле? Кандай тактикаларды жана кандай трюктарды колдонушу керек эле? Бул нерселерди биз азыр Садыр Жапаровдон гана байкайбыз. Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп элдин баарысы күтүшүүдө. Бирок бул жерден Садыр Жапаров самолеттон түшкөндө эле мени кимдер күтүп атат экен деп алардын жүзүн тике караган жок. Самолеттон чыгаар замат эле өз жолун карады. Андан соң өзүнө ишенимдүү терең дем алып, оң жакка көз жүгөрттү. Өзүнө ишенимдүү башты көтөрө, кудум жаратылышты тегиз көз чаптыра бир карап койгондой. Мына так ушул моментте Садыр Жапаровду баарысы көз сала карап турган кез эле. Ал эми Садыр Жапаров бул жерде аларды мени ким күтүп турат экен деп аларды көз чаптыра караган жок. Бул демек Садыр Жапаров өзүн сыйлап, өзүн гана биринчи орунга коюп, бул демек Садыр Жапаров а дегенде эле өзүнүн каалаган жагын карап, өзүн сыйлап, өзүн биринчи орунга коюп, өзүнүн харизматикалык чеберчилигин туура колдогондугун байкоого болот. Мынакей, Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп элдин баары Садыр Жапаровду карап турган кезде, Садыр Жапаров а дегенде эле өзү каалаган жакка көз чаптыра карап алып, андан соң өз жолун карап, андан кийин гана мени ким күтүп атат экен деп алар жака жүзүн бурду. Жана эч кандай шашалактабастан, ордуна тике туруп, оор басырыктуу гана алардын сүйлөп аткан сөзүнө маани берип тыңдап, ордунан тике түп-түз турганын байкоого болот. Андан соң таанышуу иш-чараларын, президенттик тактикаларды колдонуп жана психологиялык трюктар менен өзүнүн харизматикалык деңгээлин жана чеберчилигин колдонуп, баарысын туура жасагандыгын байкап, аңдап көрүүгө, мына бул жерден даттана байкап көрүүгө болот.
Президентибиз Садыр Жапаров кандай адам экендигин байкап калган Байтор бул жерден дагы Путин Садыр Жапаровду эмнегедир батын албагандай башкача абалда күлүп чайнап тосуп алгандай болду. Эгерде байкай турган болсок, келиңиз бул жерге отуруңуз дегендей кол жаңсап, андан соң ал элемес Путин отургучтарга барган кезде Садыр Жапаровдон кысылгандыктан Байтор топчусун чечкендей абалда жана түз отура албагандай болуп, кайра-кайра оңдонуп отуруп, Садыр Жапаровго тике карай албай, кайра-кайра жылмайып, андан соң буттарын кыймылдата баштаганын дагы байкоого болот. Бул эмнени билдириши мүмкүн? Мына бул көрүнүштү өзүңүз дагы бир сыйра байкап көрүңүз. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам, ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Ооба туугандар, Садыр Жапаровго чындыгында эле кыргыз элинин, баарыбыздын, ар бирибиздин колдообуз керек. Садыр Жапаров өз айткандай, болду эми президент болдуң деп таштап койбостон, мындан ары дагы Садыр Жапаровду ушул күнгө чейин кандай колдоп келсек, мындан ары дагы так ошондой колдоп туралы. Себеби дегенде, баарыбыз эле калың катмарлуу элдин көпчүлүгү билип калгандай, кыргыз ели үчүн күйгөн, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон мына ушул Садыр Жапаров гана болду. Ал эми буга чейинкилерди аттарын атабай эле коелу. Себеби дегенде, баарыбыз, ар бирибиз кимдин ким экенин ачык айкын эле өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондуктан биз дагы кыргыз мамлекети үчүн кайдыгер карабастан өз оюбуз менен бөлүшүп коюуну чечтик. Ошондуктан кыргыз элим, келиңиздер, Садыр Жапаровдун колуна кол болуп, күчүнө күч кубат болуп, мындан ары дагы колдоп, коргоп туралы. Садыр Жапаровго чындыгында эле биздин, ар бирибиздин колдообуз керек. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.